Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Исмаил Исаков, мурдагы коргоо министри, мурдагы депутат, Коопсуздук кеңешинин катчысы мурдагы жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Азыр дагы көп айтса болот, дагы башка кызматтарыңарды. Мына жакында 22 июнда жогорку кеңеш маселени карап, Адахан Мадумаровду жоопко тартууга укук берди, уруксат берди. Бирок ошол эле маселени былтыр май айында да караган, уруксат берген эмес. Bir жылдын ичинде бир нерсе өзгөрүп кеттиби? Эмне үчүн анда уруксат берет экен? Ошол эле күнөө боюнча эми уруксат берип атат депутаттар. Ушул эле депутаттар. Биринчиден чоң рахмат чакырганыңарга. Туура. Былтыр ушул маселени карап атканда мени чакырышкан болчу комиссия. Комиссияга барын түшүндүрүп бергенден кийин, алар түшүнүп, ошонун негизинде мен ойлойм, жокко чыгарганга барышкан. Жок нерсени жок деп ачык айтканга. Тилекке каршы бул сапар мени чакырышкан жок. Мүмкүн тергөө органдары, башкы прокуратура жанагы атайын жазган орган катары туура эмес маалыматты, туура эмес нерселерди жазып, келишимдерге дал келбеген, мыйзамга дал келбеген, өздөрү ойлоп тапкан нерселерди беришсе керек деп гана ойлойсуң да. Себеп дегенде чындык башкада. Кээ бирлер ойлоп атат да, Исмаил Исакович Адаханды эмне колдой бересиз деп. Мен айтам, мен Адаханды колдойн деген колдогонум жок. Бирок бүгүн чындык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук тебеленип тепселип атканда, ошол нерсени билген адам катары элге мен жеткирип коеюн. Бийликке жеткирип коеюн. Анан чечим кабыл алыш элде, бийликте. Алар өздөрүнүн иши. Биз парызыбызды аткарайлык деген ой менен чындыкты айтып атабыз да. Чындыгында бул шермендечилик болуп калды. Бул адилетсиздик болуп калды. Бул Кыргызстанда мыйзамдуулукту такыр карабай, каалаганды жасайбыз деген болуп калды дагы. Өздөрүнө мындай жакпаган адамдарды каалагандай кылып, ар кандай жана кылмыштарды токуп, убактылуу болсо 1 жылга, 6 айга, 2 жылга камап коюп, оозун басканга мындай кадам шилтегенге барып калдык да. Муну дүйнөлүк коом көрүп туруп, алар да ойлоп атат, булар не деген мамлекет деп. Анан биз айтабыз, өнүгөбүз дейбиз, инвестор келет дейбиз. Болбойт да. Вот түшүндүрүп берейин. Эми мунун түбү илгери Акаевден башталган. Эми Акаевди айтпай эле коеюн дагы. Ошо Акаевдер кол койгон Танаевдин өкмөт, Акаевдин Танаев премьер-министр кол койгон документтердин негизинде революция 2005 жылы болгондон кийин Рахмон Бакиевди Душанбеге чакырат. Ал убакта Тажикстан абдан оор акыбалда болгон. Экономикалык жактан, энергетикалык жактан, бардык тараптан, граждандык согуштан кийин электричество жетпей, эми бизде ал убакта интернеттер азыркыдай көп үйлөр жок эле да, азыр биз көп мындай колдонуп атпайбыз, ал убакта аз колдончу. Дагы Душанбеде айтат, ушул келишимди мурунку жаңыдан колду коелу. Биз абдан муктажбыз, мынабы силерден подстанция Айгүл таштан Канибадамга чейин биз жана линия электропередача тартайлык дагы Сагдийский областты камсыз кылганга мүмкүнчүлүк алайлык деп десе, албетте президент макул болот. Коңшудан кийин анан Бакиев дагы айтат. Анда хорошо, мейли. Анда биз ошол жана силердин чорку, суркайлыңардан баткенге өтүп атабыз. Кээде токтотот экен, тоскоолдуктар болуп атат, түз өткөнгө мүмкүнчүлүк алайык, бизге дагы кичине өткөнгө жолго участок бергилегин дейт дагы, мен ошону көрсөтүп коеюн. Ошентип анан келишим түзүлөт дагы. Келишимдин негизинде мына тажиктерге мына Айгүл таш мына баткен, анын батыш тарабында Айгүл таш подстанциядан Канибадамга чейин линия электропередача тартканга 19 километр жалпы аянты, эми келишимде 90 деп жазылган, бирок 104,4 гектар. Ар бир айлуу өкмөттөн канча берилген менде жазылган да, ошону кошуп келгенде 104,4 гектар участокты беребиз. Мына линия электропередача 19, узундугу 19 километр.
мына Айгулташтан Канибадамга чейин. Кыргызстандын аймагы аркылуу. Биздикинен да, биздикинен. Анан кийин бул жерде милдеттенме алабыз. Эгерде бул жерден ушул линиядан алдында жана үйлөр болуп калса, тамдар болуп калса, бир построение биз бузуп беребиз, милдеттенме алышат. Бирок Бакиев айтат, анда ушу жанакы эме суруктан же чоркудан өтүш үчүн жолду бергилеги, биз дагы жол салып алайлык да түпүзөтөйлүк кыйналбай дегенде алар макул болот дагы. Мына Сурук айылынын түндүгүнө, мына түндүк, буяк түндүгүнөн мына жерден 3,5 километр мына участок ушул жерде беришет. Эстакадалык жолду салып алгылагын, эстакадалык эми жол деп көпүрдө эстакадалык жол деп салууга беришет дагы. Ошону менен бирге Бакиев айтат, биз мына ушул Айгулташтан подстанциядан жана Сүлүктүдө Самат деген подстанцияга чейин биз дагы электр линия передачасын өткөрөбүз. Мынабу жерден ушул аймагыңардан бизге да бергилегин өткөргөнгө. Ортосунда мына жерде узак болуп калат экен дегенде макул болот да, 300 метрдей да жалпы узундугу болгону. Ошентип бул жерден 5 гектар, 3,5 гектардын жалпы аянты бул жерден где-то 1 гектарга жакын. Ошентип 6 гектар жерди 104,4 гектарга биз алмашканга макул болуп келишимди түзүп, 2006 жылы Кулов премьер-министр болгондон кийин ушу келишим ратификация болот. Биз Кыргызстан 104 гектар берип атабыз. Алар бу жерде 1 гектар, анан бул жерде 5 дедиңизби? 5. Болгону 6 гектар. 6 гектар. Ошого макул болуп атабыз. Макул болуп атабыз. Эми жолдон өтүш үчүн макул болду да. Эми бир нерсе, бирок ошол эле келишимде айтышат. Эми мунун арендасын канча 49 жылга аренда деп жазайлык. Баасы $1 болсун дейт. Мына биз 19 километрди $1 жылына, булар экөөнү бириктирип, тоже $1 деп символический акчага деп ошо келишимдин жанакы жалпы Бакиев койгон келишимдин бир пунктуна кирип калат. Ошентип, ушу жолдон 2 жерден өткөнгө мүмкүнчүлүк алабыз. Тилекке каршы тажик тарап аткарбайт. Биз аткарган эмеспи? Биз аткардык. Бергенбиз. Да, ратификация болот. Биз аткардык. Алар аткарбайт. Ар жылы жанакыдай чатак чыгарышат. Тополоң болот. Анан 3 жыл өтөт. 2006 жылы ратификациядан кийин дагы 2 жыл өтөт. Алар аткарбайт дагы. 3 жылдан кийин анан Бакиев сүйлөшө баштайт. Сүйлөшкөндө анан Хуженканы чакырат Рахмон мырза. Хуженко барат дагы 16 май 2008 жылы 3 жылдан кийин, ал 2005-18 май болсо 16 май 2008 жылы ровно 3 жылдан кийин Хуженко баргандан кийин Рахмон айтат: "Урматтуу Курманбек, мынау жердеки Суруктун түндүгүндө өтө турган жолдор болбой калды. Дарактарыбыз кичине эле өсүп кетти. Анча-мынча элдерибизге үй салып алды. Биз эми кедей жашайбыз. Эми бузулсак чыгым кетет, андай мындай деп башты айлантат дагы. Анан макул болуп, башка жерден берелик дегенде макул болуп, анан бирдиктүү билдирүүнү жазышат. Ошондо айтат, ушул жолду ушул жердекини алмашылсын дагы, өкмөт тез араны иштеп чыксын кайчырналарын деп экөө ошол жерде кол коюшат. Кол койгондон кийин бул 16 май болсо 22 июлда 2 айдан кийин Бакиев келгенден кийин тапшырма берет. Жанакы комиссия өкмөткө, анан кийин демаркация комиссиянын төрагасы Аламанов мырза, алар ошолор болсо керек да, ошолор иштеп чыгышат дагы. 22 июлда 2 айдан кийин Чудиновдун буйругу чыгат. Ушул эки тарап иштеп чыккан протокол кабыл алынсын деп. Ал протоколдо эмне бар? Ушул протоколдо айтат, 3,5 километр мына жерден өткөн, Суруктун түндүгүнөн өткөн деген сөз, мына Чорку айылынын түштүгүнөн 275 метр өтө турган жанакы Исфаран сайынын үстүнөн жол берилси деп туруп жазышат. Биз аларга 19 километр берип атабыз. Алар биринчи сүйлөшкөндө мына 3,5 километр деди. Анан кайра ал 3,5 километрдин ордунда 275 метр болуп калып атат. Ооба. Анан Чудинов ошо буйрукка кол коёт. Ошентип, ушул 3,5 километрдин ордунда мына жерден өтө турган 275 метрге макул болуп токтошот. Бирок бербейт. Аны дагы. Да. Бербейт дагы, күзүндө дагы чатак чыгат.
атышканга чейин барышкан. Анан ошондо Бакиев, анда да Ким Санбаевич жана коопсуздук кеңештин катчысы болуп калат дагы менин ордума. Комиссия менен барат. 13 киши өзү менен кошуп, ал жерде жол министри Сулайманов, тышкы иштер министринин орун басары Бешимов, ошо жана комиссиянын делимитация демаркациянын комиссиянын төрагасы Аламанов, губернатор, аким, айыл өкмөтү, эми бир 12 киши болуп барышат дагы. Мына Баткенде алардан Азимов келет, секретарь Совет Безопасности, Баткенде сүйлөшүп башталат. Жана регулировка кылып, эми атышпайлык тегинде кылайлыгын деп туруп, анан ушул маселеге кайрылып келгенде ошентип номер 16 протоколго Адахан мырза колду коет. Протоколдун 13 пункттан турат. 8 пунктунда протоколдун 8 пунктунда жазылат. Мен ошону мына протокол Адахандын колу турат бул жерде. Мына Адахан Кирсановичтин колу турат. Ошондо 8 пунктта жазылат. Таджикская сторона в недельный срок определит порядок строительства моста и реабилитации дороги на участке поймы реки Сфара протяженностью 275 метров и информирует кыргызскую сторону дипломатическим каналами. То есть, жанакы бир жуманын ичинде курулуш жасоонун тартиптерин аныктап, анан бизге маалыматты бергиле деп гана колду коет. Болду, анан башка жок. 275 метр. Да, тигил жанакы чүдүнүктүн буйругунун бекитилген негизинде. Тилекке каршы алар макул болуп кетишет. Аткарылбайт. Кайра. Бул 2008 жылы 26 ноябрда. Эми 2009 жылы 3 мартта жазында дагы чатак чыгат. Анан дагы жанакы комиссар дагы салпактап дагы барат. Бару эми эмес Хужантка барышат. Хужантка барганда Азимов менен өзүнүн коллегасы менен барат дагы. Сүйлөшүп отуруп номер 5 протоколду кол коет. Азимов бул тараптан Мадымаров жана комиссиялар кошо барышат дагы. Ошонун 2 пунктунда Адахан мырза мынандай деген текстин бул жанагы 3 мартта кол койгон. 3 мартта 2009 жылы. Ушунун алянасында чуу болот. Ооба. Жерди жана бербейбиз деп алар чыгышат деп так деп. Анан кийин ошондо колду коет да, колду жазылган. Эми мына окуп берейин, эл ушуну түшүнүш керек да. Мына ал орусча жазылган экен, орусча кыргызча которгонго аракет кылайын. Во исполнение пункта 5 совместного заявления президентов Кыргызстана и Таджикистана от 16 мая 2008 года таджикской стороне в установленном порядке решит вопрос. Биринчи. О передаче в аренду кыргызской стороне участка дороги поймы реки Сфара протяженностью 275 метров на 49 лет символической платы дейт. То есть, жанакы бере турган, арендага бере турган жериңердин бере турган тартиби боюнча чечип бергиле деп атат. Бул эле канча жолу сүйлөшүлгөн жерди бербей аткан үчүн. Анан экинчи обеспечение беспрепятственного доступа персонала, который жана строй жолду кургандарга мындай тоскоолдуксуз өткөнгө ошону аныктагыла деп гана жазат. Бул жерде берем деген жок. Биздин жерди берүү деген жок. Алардын бере турган жерин айтып атат. Ушуну тартип белгиленген тартипте бере тургандарды аныктап бергиле деп атат. Кээ бир адамдар ушуну айтып атышат. Ансыз деле биздин жер болчу, талаш жер болчу. Ошону арендага алып атабыз деп. Андай эмеспи? Аңдай эмес да. Бул мына ушул анклавдан мына чоң жолуна кете турган, өтө турган жерден кантип биздин жер болсун? Чорку биздин жер эмес, Чорку айылынан өтө турган деп, ошонун түштүгүнөн өтө турган. Бул эми муну акылга сыйбаган кээ бир адамдар ушундай айтат да. Түшүнбөгөн адамдар айтат да. Аны жанакындай Геббельстин сөзү менен айтканда, жалганды канчалык апыртып айтсаң, ел ошончолук көңүлдүү ишенет деп атпайбы? Бул биз ушул айырмасы жок да. Апыртып айтып атса ишенип атышпайбы? Андай эмес. Мына ушулардан өтө турган, мына эгерде мына четиндеги граница болсо айтса болот. Анан спорный территория деген эч жерде такой термин жок. Тажиктер эч качан келишимдерге спорный территория бар дегенди жазган эмес. Муну түшүнбөгөн адамдар айтып атат. Ошондуктан мына ушул жерден өткөндөрдү гана деп турат да. Ошондуктан
мен түшүнбөйм. Эми жалпак тил менен айтканда, экөөбүз сен кредит алдың, мен кредит алдым да. Экөөбүз кредит алдык дагы. То есть менен карыз алдың. Анан мен айтып атам, ай, ушу кредитти белгиленген тартипте мага бериш. Баягыны качан бересиң? Ооба. Дегендей мени күнөөлөп атпайбы кайтып? Сен ушуну берип койгонсуң дегендей болуп атат да бүгүнчү. Тескери. Бүт кетири болуп атат да. Жок дегенде анда тигиле документти көрсөтүш керек да. Мына ушуну жана тергөөчүлөр, анан кийин прокурор ушуларды караш керек да. Эми ушудан кийин, мына 2000 марттан кийин, 2009 жылдан кийин 24 декабрда биздин ошол ушудагы транспорт министрибиз, жол министрибиз Нурлан Сулайманов Ошто өкмөттүк келишимге колду коет. Ушу мына 3,5 километрде мынага алмаштыруу боюнча мына жерде 275 алмаштыруу өкмөттүк соглашение түзүлөт дагы, ошого колду коет. Мен кээде айтып атам да, окубай туруп муну колду койгон деп. Себеп дегенде ошол келишимдин тиркемелерин карап, ошондо мен илгери карагам да, ал жерде баткен деген сөздү боткен деп тияктан таярланган сөзгө биздикилер колду койгон. Мына ошентип биздикилер окубай туруп колду коюп атып, окубай туруп колду коюп, эми бул жерде окубай туруп башкача айтып атышпай, ошондой ошол эле жол менен кетип атабыз да. Ошентип келишимди колду коет. Сулайманов. Анан кийин ратификацияга алып киргенден кийин революция 10-жыл болуп калат дагы, токтоп калат. Токтоп калганда 11-жылы 10 майда бизге Атамбаев премьер-министр учурунда ушул келишимди ратификация кылгылагы деп туруп комитетке алып келет. Ал убакта өкмөт. Ал убакта жол министри менин бир фамилия Исаков деген жигит болгон. Ошонун колу менен алып келет. Анан ушу маселелерди ушу маселелерди абдан жакшы так билген адам катары карап туруп, ошол жерде биз депутаттарга түшүндүргөндөн кийин айттык да, подожди, бул мурунку келишимди аткарбаса, 3 жыл созсо, кийинкисин дагы созуп, силердин мурдуңардан тартып жүрсө, бул улуттун кызыкчылыгы жол төп келбей, себеп дегенде баары урушулардын аймагынан өтө турган жол салып атасыңар. Каалаган күнү ала жапканга мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн муну айланма жолго Көкташ, Аксай аркылуу салбайсыңар деп туруп, чечим мында абдан грозный жазып туруп, ушул келишимге кол койгондор жоопко тартылсын, артка кайтарылсын деп мен четимди чыгарып жөнөтүп коем. Сиздин комитет колду койгон мен да. Бирок депутаттардын баары колдоп беришти, мен түшүндүрүп бергем депутаттарга, ушундай дегенде анда болбойт экен деши, баары макул, бир добуштан колдоого алынып, артка кайтарылганбыз. Анан кийин албетте Атамбаев абдан министрди урушуп, мага түшүндүргөн жок экенсиңер деп, кийин Бабанов премьер-министр болуп калгандан кийин бул келишимди артка алып кетет. Тартып. Ошондо мына ал сүйлөшкөндүн баары жокко чыгат. Жокко чыгат. Эми эң кызыгы, биринчи, бул келишим жок. Экинчи, Адахан эч бир жерде берилсин деген колду койгон, мына окуп бердим, жок. Тура. Үчүнчү, эң негизи, азыркы башкы прокурор өзү жазган кылмыш жаза кодекси, кылмыш жаза процессуалдык кодекстин статьяларында айтылган 27 беренеде кылмыш жаза процессуалдык кодексте кылмышты мөөнөт өтүп кетсе, ал кылмыш токтолот, козголгон кылмыш жабылат деп 27 беренесинде так жазылган. Кылмыш болгон күндө дагы 14 жыл өттү. Ал ошонун негизинде жабыш керек болчу. Ал эми кылмыш жаза кодексинде, onu 58 беренеде мөөнөттөр жазылган. Оор кылмыш 10 жыл, оор эмеси 7 жыл деп туруп. Мына оор кылмышты коюп атышат, 14 жыл болду, кантип козгойт? Болгон күндө дагы. Эгерде ошондо болгон күндө дагы козгош керек эле Чудиновго, жанагы протоколду жазган комиссияларга, анан мамлекеттик өкмөттүн келишимин түзгөн Нурлан Сулаймановго козгош керек да. Аларга козгобойт, Мадумаровго козгойт. Бул
эми бул мына ушинтип элдин башын айландырып манипуляция жасашып жалганды мына келишимдерге дал келбеген сөздөрдү элге түшүндө айтышып баштарды айландырып адамды жаманатты кылып атышат. Кеп азыр мадымарат эмес, кеп ошол мамлекеттик бийликтин адамдарында алардын ыйгарым укуктарын аткаруу мамилесинде. Вот мисалы үчүн башкы прокурорлордун бардыгы ант беришкен. Мыйзамдарды так аткарабыз, аткарбасак жазасын алайлык деп, туурабы? Элдин эсебинен жашашат, айлык алышат, эбегейсиз. Анан ошолор мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алган, укуктук ченемдик актылардын так аткарылышын көзөмөлгө алган органдар катары айтыш керек болчу да, болбойт экен. Биз эртең кантип басып жүрөбүз, уят болот. Мен рапортты жазып кетишим керек деш керек да. Булар мамлекетти бүгүн туңгуйукка тартып атат. Мамлекетти мыйзамсыз өлкө экен деп туруп бүткүл дүйнөгө именно ошол жайып атат. Анан кийин кантип эртең басып жүрөт? Кантип биздин жүзүбүздү карайт? Ошентип мына депутаттарга туура эмес маалыматты берип, депутаттар дагы вникать этпей, ушул маселеге ары тактабай туруп, барып актанып алсын деп айтып атышат. Бул эми болбогон иш да. Эми карабайсыңарбы? Былтыр ошол эле депутаттар мынанын баары боюнча бир чечим кабыл алат. Бир жылдан кийин эч нерсе өзгөрбөсө дагы тескери чечим кабыл алат. Эмне болуп кетти? Бул жерде жол оңой эле да. Баарыбыз түшүнүп турабыз да. Мен аны ачык эле чечмелеп берейин. Себеп дегенде ошо көпчүлүк депутаттардын кулактарын тартып алып чыгышкан өздөрү. Өтпөгөндөрдү өттү деп өткөрүшкөн. Өткөндөрдүн бардыгын жана добуштарын жокко чыгарышкан. Эми буну баарыбыз билебиз да. Мына биз өзүбүз башыбыздан өттү. Анан булар милдеттүү да айтышты да, баякыны көрдүңбү? Анын ар биринин артында мүмкүн жанакыдай туура эмес иштери баарын чыгарып койгондур. Папкалар баякыда айтпады эле, коопсуздук кеңештин төрагасы ар биринин алдына папкаларды алып келип таштап койгон деп. Таштап койду, эгерде кың десең мынаны козгойбуз да эртең жоопко тартыласың деди. Айласынан мынтип кетип атат. Анан көрө айтыш керек болсо да, кой, мен эртең басып жүрүшүм керек. Баламын бетин карашым керек. Неберемин бетин карашым керек. Туугандарды карашым керек. Эл менен учурашым керек. Болбойт. Мен бере албайм деп туруп эле айтыш керек болчу да. Мына ошентип отуруп бүгүн президенттин авторитетин төмөн түшүрүп атышат. Себеп дегенде президент мына Германиянын президенти менен жолукту. Анан мурун Европанын өкүлдөрү менен жолукту. Кандай жалындуу сөздөрдү айтты. Биз демократия өлкөдөн тайбайбыз, сөз эркиндиги бар, укуктук мамлекет, каяктагы укуктук мына мамлекеттик конституцияда жазылган укуктук мамлекет деп. Бүгүн укуктук мамлекет дегенди башкы прокурор жокко чыгарып таштады. Кантип иш козгойт? Жок нерсеге. Ошол мен эми сөзүм куруу болбосун, мисалдарды айтып кетейин. Өткөн жылдары мурунку саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев беле? Ооба. Ошого шундай жана террористтерди камагандай кылып туруп, элдин баарын чуу көтөрүп туруп, апарып камап таштады. Президент анын алдында эле колун кыскан, аябай мактап, молодец деп, туурабы? Бүгүн ошону молодец деп иштеп атпайбы? Ал молодец экен да, ошондо президент кийлигишкен. Мен ошондо көпчүлүктүн арасында президент ошондо колдодум эле, туура кийлигишти. Себеби жарандардын укугун президент кепилдик катары коргош керек деп. Мына ошо коргогону чын экен. 7 эпизод менен башкы прокурор кылмышты козгогон. Кана кылмышы? Ким жооп берет? Бүгүн кылмыштар жок турбайбы? Иштеп атпайбы? Демек, башкы прокурор рапортты жазып кетиш керек болчу да, мен шерменде болдум деп. Мен ушул адамды, министрди чуу болгондо болуп кармак отургуздум эле, иштерим баары жок экен, кеттим деп. Бул биринчи, экинчи. Ошол өткөн жылдары Бакыт Жетигенов деген жигитти төңкөрүш жасаганга баргашкан деп туруп, анын алдында да бир топ балдарды камашкан, кийин аны да камабады. Ошондо дагы мен чыктым эле, туура эмес кылып атат деп. Мына ал демек төңкөрүш жасабайт, ал төңкөрүш жаса деп аны камашты, сот чечим чыгарды. Бейшеналиев да ошондой болгон да, сот чечим чыгарды, прокурор тергөөчүлөр апарып документти көрсөтүштү. Бирок төңкөрүш жасабаптыр да. Ал кайтып азыр экинчи биздин борбор калабызда мэр болуп иштеп атат. Демек, жок дегенде ошодон кийин рапортты жазып кетиш керек болчу да, мен шерменде болдум, бул төңкөрүш жасабаптыр деп. Ошо соту кетиш керек болчу, тергөөчүсү кетиш керек болчу, башкы прокурор өзү кетиш керек болчу, мен болбой кал, кечирип койгула, менин балдарым менин ушундай подставил деп. Мүмкүн өзү билбестир, алып келгенде кол коюп койгондор да, мисал да.
Анан ушинтип атып ушулардын бардыгы авторитетти кимге алып келет? Президентке да. А президент жарандардын укуктардын эркиндиктердин кепилдиги. Эл менен мамлекеттик бийликтин ортосундагы биримдикти камыс кыла турган эң жогорку мамлекеттик адам. Ошентип отуруп бүт авторитет ноль. Анан кийин ушундай өлкөнү дүйнөлүк коом баш иштегендердин баары карап туруп эмне дейт? Эми бул мына шерменде деп ошон үчүн айтып атабыз. Бул жасасаң дагы мындай окшоштур. Эми кээде айтышат да, тияк тарап дейт, ушу протоколду дейт, бетке чап көрсөтүп атат дейт. Хорошо. Көрсөтсө ошо протоколду чыгарып жарыя кыл, биз окуйлук. Не протокол экен? Кандай анан эмне үчүн биздикилер ушу протоколдор менен өздөрүнүн беттерин чаппайт? Сен муну 3 жыл аткарган жоксуң, кийин аткарган жоксуң, чатак чыгардың. Жок дегенде жана линия электропередачты берген жоксуң. Биз Айгулташ Самат электропередача жасаш үчүн 142 километр айланма менен өзүбүз жасап, азияларды бербей койгон үчүн Азиялык банк өнүктүрүү банкынан кредит алып, эми азыр так сумманы эсиме чыгып калды, 230 миллион бекен же 300 канча миллион доллар кредит алып туруп, анан айланма жолду мына айланма жол жана экөөнүн ортосунан, Орок менен ортосунан өткөрүп салдык. Ушулардын бардыгын айтыш керек болчу, биз мынандай кредит менен алып карыз кылып чыгардык. Муну берген жоксуң, тигини берген жоксуң. Хватит деш керек эле да. Ушу менен бет көздөрүн чабыш керек эле да. Мына мындай болуп атат. 19 километр биз бердик. Алар анын ордуна 3,5 километр беребиз деген. Бербей койгон үчүн канча келишим Чудинов башкалар катышып 3,5 километрдин ордуна бияктан 275 метрди макул болуп, аны дагы бербей атат. Мадумаров ошо канча келишим, канча сүйлөшүүнүн аягында, ой баягы сүйлөшкөндү бербейсиңерби деген протокол койсо, эми муну соттоп атышат. Ушундай болуп атабы? Ошондой болуп атат. Ошондой болуп, то есть ал кайтып сурап атат, баягын аткарбайсыңарбы? Белгиленген тартипте бергилегин деген адамды кайтып рахмат, ушуну гана талап кылыптыр, ушу гана сураптыр, башкалар сурабаптыр. Рахмат дегендин ордуна сен жерди берип койдуң. Эми кээ бирөө сатып койду деп да чыгышпадыбы? Мадумаровго дагы башка күнөөлөр коюлбады беле? Кемпирабад, анан дагы бир төңкөрүшкө даярдык деген сыяктуу анын баарын колдогон жок жогорку кеңеш. Башаламандык жана төңкөрүш. Ооба. Мындай да. Аны эми жок, бул жерден депутаттарга рахмат айтыш керек. Ал чындыгында ошону карап туруп, себеби дегенде өтө чуулгандуу маселе болуп калбадыбы? Алар көрдү, аягы эмне менен бүтүшүн, жок нерсени жок деп айтышты. Чоң рахмат бардыгына. Эми ошонун жанакы поддельник деп коелу, ошол поддельник деп чогуу болгондор отурушкандары алар күнөөлөп атат. Болбойт да мындай. Мына мисалы, жалпак тил менен айтайын да. Экөөбүз отуруп арак иштик. Сен 200 грамм иштиң, мен мүмкүн 150 грамм иштим. Мисалы да эми. Анан кийин мен таптаза ичкен жокмун. Сен ичипсиң дегендей да эмне? Мен мас. Сен мас. Эми бул болбойт да. Баары бир болуп атса күнөө. Мыйзам бардыгына бирдей колдонуш керек да, туурабы? Ошон үчүн булар эмне кылып атат? Чабык деп туруп, жанагы гриф секретныйды коюп, эл букпасын, билбесин. Эми муну эртедир кечтир баары чыгат да. Бул мындай жол деген менен эч качан биз алдыгы жылбайбыз. Кайрадан айтыш керек да, мына профессионалдуу биздин кадрларды даярдаш үчүн атаандаштык болуш керек. Тактык болуш керек. Ошо атаандаштыкта, тактыкта жанагы тергөөчүлөр дагы өсүш керек да. Биз аларды өстүргөндүн ордуна жанагы эме кылып албадык, Пригожиндин кубалдасы кылып албадыкпы? Туурабы? Каалаганды бир чабасың, болду. Андан башкалар билбейт чапкандан башканы. Алар өзүнүн башын иштетип, иликтеп, тактап, бул туура, бул туура эмес деген бизде ойду өстүрүү бүт көмүлдү, жок. Ошентип отуруп мамлекет жаштардын баары, көпчүлүгү мына баш иштегендердин баары бүт чет мамлекетке чыгып кетип атат. Баш иштегендердин баары болбойт экен деп. Анан биз ким менен калабыз муну? Эч качан жанакы басым менен, жалган менен, мыйзамды тебеле менен өнүгүп өскөн эмес, ал элдин гана шору да. Элдин шору, анан бир күнү баардыгы жана пышкандан кийин бир чыкканда бул өтө катуу чыгып кетет. Ошон үчүн 2005, ошон үчүн 2010 чыкпадыбы? Эми биздин тарыхыбыз бар да, караш керек да. Болбойт деп.
тем более жалындуу сөздөрдү айтып атышат. Аракеттери бар, кээ бир аракеттери мында колдоого татыктуу, бирок ушул окшогон иштердин бардыгын жокко чыгарып атпайбы? Ошондой мисал, мына эл аралык эксперттер айтып атат да. Азыркы ушу башкы прокурордун, соттун, биздин ушу укук коргогондордун жасаган иштери ошолорду далилдеп атпайбы? Мисалы, укук коргоо эл аралык уюмдар айтып атат, адамдардын укуктарынын эркиндиктери боюнча Кыргызстан эркин эмес деп. Туурабы? Демек эркин эмес дегенге жанакы Северный Корея кирет, Түркмөнстан кирет. Биз ошолордун катарына кошулдук. Ким кошуп атат? Ушулар кошуп атпайбы эмне? Ушуларды чабыш керек да. Тамырынан үзүп алыш керек. Себеп дегенде именно ушулар алып барып атат. Сөз эркиндиги боюнча ошол эле норма. Бизде укуктук өлкө деген, укук деген мына азыр ушул укукпу? Укукту тегелеген болуп атпайлыкпы? Демократиялык өлкө деп Конституцияда жазылган. Демократия деген адамдардын укуктук эркиндиктерин коргоот эми. Эң негизги принциптер менен. Туурабы? Бизде авторитардык деп жана эксперттер, чет элдик уюмдар айтып чыкты. Эми буга бирөө жооп бериш керек да. Ошого ким алып барды, ким түрттү, ким салымын кошту деп туруп. Коом ошолордун бардыгын айтып чыгыш керек да. Болбойт. Анан көрө мындай жетекчилер бүгүндөн тартып иштеш керек эмес. Мен бирине мындай жаман оюм жок. Бирок ушундай иштери барыбызды өлкөнү уят кылып атат. Өлкөнү эмес, өлкөнүн уят кылганы артка тартып атат, Эң негизги артка тартып атат да. Эми көрүп турбайсызбы, ушу жок нерсени бар деп, бербеген нерсени бергиле дегенди не сен берип койдуң деп туруп анан бүткүл дүйнөгө телевидениеден, тияктан айттырып, фейктерин айттырып, бул болбойт да. Бул кеп адаканда эмес. Кеп ошол мамлекеттик бийликтеги адамдардын өздөрүнүн милдеттенип алган мамилесинде. Кеп ар бир жарандын коргойбуз деген президенттин кепилдигинде. Себеп дегенде Адахандын ордуна эртең любой бүгүн мактап аткандар отуруп калыштымы? Бүгүн молодец дегендер отуруп калыштымы? Бүгүн добуш бергендер отуруп калыштымы? Эртең. Аны кепилдик эч ким бере албайт да. Турмуш ушундай, кандай болушун эч ким билбейт. Ошон үчүн биз биринчи мыйзамдуулукту алдыга чыгарышыбыз керек. Ар бир адам антына алган айлыгын акташ керек элдин алдында. Ал асмандан түшкөн Кудай берген акча эмес да. Барды сенин несебеген, мени барыбыз несебенен алып атышпайбы? Биздин несебебизден алып жашайт, ошондой элибизди чүмкөйтүп атка түрткөн бул не деген адамдар менен? Мындай адамдар мамлекеттик бийликте эч качан иштеш керек эмес да. Мына ошондо гана биз алдыга жылабыз, ошондо гана өнүгүү болуп, элибиз мындай эркин жашап калат. Ансыз болбойт. Биздин убактыбызда эметип калыптыр, аяктап калыптыр. Абдан кызык болуп атат, жанагы Мадумаровду Кемпирабад боюнча күнөөлүү эмес деп чечим чыгарып атса, беркилер ошондой эле абалдагы адамдар канча октябрдан бери камакта отурушат. Бу дагы жок, ошону айтып атпайм. Ошондуктан булар дагы адакандай күнөөлөр. Мен билем да. Эч ким төңкөрүш жасаган деген ой болгон эмес. Эми сөздөр айтылат, ар кандай сөздөр айтылат. Көчөдөн уксаң, көчөдөгү сөздөрдү уксаң, чачың түптөр кеде да. Бирок эми ал сөз да. Анын артында бир аракет болуш керек, кыймыл болуш керек, бирөө топтолуш керек. Жөнөкөй ошо Кемпирабадты коргоп калайлык дегенде кээ бир жана эмоция менен сүйлөп коюшту. Анын артында жамандык деген жок да. Мүмкүн бир айтып койгондор, кетириш керек деп. Бир айтып койгондор, митингге чыгыш керек деп. Митинг деген бул мыйзамдуу нерсе да. Митинг, пикет, демонстрацияга эл чыкпаса, мамлекет өнүкпөйт. Биз кайтып шарт түзүп бериш керек. Ошолор эл чыксын, жанакы ичиндеги бууну чыгарсын, бирок ошол чыккандардын баарын биз коргоп берелик. Мына чет мамлекетте 100 миң деген чыгып атышпайбы? Миллион деп чыгып атат. Ошону айтам да. Бирок алар жанакыдай кылып басып алган жок да. Кайта ошолордун коопсуздугун мамлекет коргоп берип атат. Алар чыгат, сен жумушчудан кетип калгын, отставкага кеткин, биз сени каалабайбыз деп айтып атышат. Анан арыздарын жазып кетип атышпайбы? Же болбосо соттук реформа сеники туура эмес, мына Израилде. Токтоткун деди, токтотту. Пенсионный реформаң туура эмес, токтоткун деди, Францияда токтотту. Эл менен эсептеш керек да. Бизде эл менен эсептебей бийликке келдик, өзүбүз каалагандай деген бул мындай туура эмес жол да. Мунун арты эртең башкача болуп бүтөт да. Ушуну баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан азыркы чакырганыңарга чоң рахмат. Элге кичинекей түшүндүрүп бердик деп ойлойбуз. Биз баары бир мыйзамдын жолуна түшүшүбүз керек. Мындай жол
өтө опурталдуу, Кыргызстан үчүн өтө коркунучтуу, келечек үчүн да коркунучтуу да. Рахмат. Сизге бизде конокто Исмаил Исаков болду, мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы депутат жана убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Рахмат сизге. Чоң рахмат, чакырып элге кичине түшүндүрүп бергенге, мүмкүнчүлүк бергениңерге. Ийгилик, ден соолук толгула. Эртеңки майрамыңар менен. Рахмат. Жакшылык, саламат болуңуздар.